2020 жылдын 1-айы эле аянычтуу күндөр менен башталды, окуялар менен. Кыскача айтканда, аялдарга жасалган зордук зомбулуктар алды өлүмгө чейин барса, арты оор жаракат алуу менен аяктады. Биз бүгүн бул чыгарылышта үй бүлөнү кандай куруш керек, үй бүлөдөгү зордук зомбулуктар эмнеден келип чыгат жана ошондой эле алардын алдын алуу боюнча кандай иш аракеттер жасасак болот деген темада талкуу жүргүзөбүз. Саламатсыңарбы? Эфирде ачык талкуу телепрограммасы, анын алып баруучусу мен Бакай Калматов. Талкуубузду баштаардан мурун эле биринчи биз эксперттерибизге сурай берсек, негизи эле үй бүлө боюнча, үй бүлөнү кандай куруш керек, кандай нерселерге көбүрөөк буруш керек азыркы жаштар. Себеби учурда көп ажырашуулар болуп атат, ошол эле зордук зомбулуктар болуп атат. Ошол боюнча кыскача айтып кетсеңиздер. Негизи алганда бул үй бүлөгө ар бир жаран, ар бир аял, ар бир жигитмин деген үй бүлө куруу алдында көп ойлонуп, план куруп, анан жашы жеткенде мамлекеттик бир колуна паспортун алгандан кийин толук кандуу бир үй бүлөлүк маселени толугураак түшүнүк алып дегендей, анан бир кандай десем, үй бүлө курууга толук кандуу даяр болгондон кийин курууга болот деп айтат элем да. Бирок тилекке каршы акыркы мезгилдерде бул баягы орус туугандар айтканда по расчету деп ошол маселе дагы чоң талкууну жаратып аткан учур да. Рахматчы. Негизи кыздарыбыз деле, балдарыбыз деле турмушка чыгууда, үйлөнүүдө абдан ойлонуу менен бир эле сүйүп калдым, көзүнүн кирпиги узун экен же болбосо мынандай экен дебестен, турмуштун артындагы, көчөгөнүн артындагы турмушту ойлоп, ошого чыдай турган болгондо анан үйлөнсө керек деп, анан ошондо бышык семья болот деп айтат элем. Негизинен бизде азыр бул тенденция жок, бирок бул нерсени киргизиш керек го деп ойлойм. Себеби дегенде пландоо, мисалы биз пландап үй бүлө курууда дагы даяр болушубуз керек да. Себеби дегенде ата энебиз көбүнчө, мен азыр жаштардан байкайм да, мен теңдүү, менен чоң жаштардан байкайм, ата энесинин акчасына эле үйлөнүп алып, анан кийин турмуштун андан аркы эмнелерин тарта албайт да, кыйналышып, анан ошонун айынан экөөнүн ортосунда чыр чатак чыгат, анан ошондон үй бүлөлүк жана зордук зомбулуктар келип чыгат, жана баланын да психологиясына түрткү болот да. Анан кийин мен ойлойм, негизи пландоо болуш керек. Анан пландалгандан кийин баягы пландалып, анан болгон той, эки жаштын тою, менин оюмча бул жакшы деп ойлойм. Анан экинчи нерсе, бул финансылык жактан күчтүү болуш керек. Анда бул кандай деген, финансылык жактан атаң 100 кою болсо, ал атаңдын 100 кою да, мисалы, апаңдын бир нерсеси болсо, ал апаңдыкы. Өзүңдө финансылык, өзүңдү камсыздай ала турган бир кандай десем, капчыгың болуш керек да. Антпесе азыркы коомдо болуп аткан окуялардын көп нерсеси ошол финансылык жактан, пландоонун жоктугунан айынан болуп атат го деп эсептейм да. Рахмат чоң. Негизи эле жалпы аудиторияга суроо болсун. Азыркы үй бүлөдөгү зордук зомбулуктардын келип чыгуусу эмне себеп болуп атат ошолгочу көпчүлүгүндө? Анын алдын кантип алсак болот ошол эле боюнча. Мисалы, жаштар сүйлөсө болот ошол боюнча. Зордук зомбулуктун келип чыгуу себептери бул бир эле жак менен айтканга болбойт да. Мунун келип чыгуу, зордук зомбулукту болуунун бул түрдүү себептери бар. Бир жакты карап эле буну же аял күнөөлүү, ушул жокчулуктан же эркек күнөөлүү деп айткандан мен алысмын. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө биз кризистик борбордун маалыматы боюнча ажырашуу бир 60-65%ке жетип атат да. Бул факты да. Ошондо биз карап көргөндө негизинен алганда ушул жокчулук, жакырчылык айрыкча. Анан социалдык абалдын ушул начардыгы да элдин. Анан жумуссуздук. Андан кийинкиси кайдыгердик болуп атат көпчүлүгү. Анан мынабу теңсиздик. Ушу жакырчылыктын кесепети биздин элди экиге бөлүп койду да, бирөөнү бай, бирөө кедей кылып. Ушунун өзү дагы абдан чоң үй бүлөгө таасирин тийгизип атат да. Муну эсептей берсек абдан себептери көп. Бирок айрыкча ошо себептерди алдын алуу иштери биздин коомдо негизинен аз
жүрүп атат, жетишерлик эмес түшүндүрүү иштери. Эгерде тарбия үйдөн эмнени көрсө учканда ошону алат деп айтылат да биздин улууларда. Негизинен ошол үй бүлөдө бүгүнкү күндө мына миграциянын да таасири көптүгүнөн кыздарыбыз, балдарыбыз жанагы үй бүлөлүк баалуулуктардан алыстап калдык да. Ошол себептен дагы мына ажырашуу, чатакташуу, эки жолго түшүп кетүү ошонун кесепети ушул үй бүлөгө тийип атат. Казият өкүлүнөн сурай берсек, агай айтсаңыз, негизи эле үй бүлө боюнча кандай курулуш керек, анан эки жаштын мамилеси кандай болуш керек? Бизде айтат 80% мусулман деп, бирок мусулманчылыкта жана аял кишини уруу деген же өлтүрүп кою деген жок да. Бирок тилекке каршы ошол нерсе көп катталып атат бизде. Ушул боюнча айтып кетсеңиз. Негизи шариятта керек болсо адам бирөөгө бир кол көтөрүшүп бул жакта турсун, бирөөдү жамандаганга керек болсо чыныгы мусулман колунан жана тилинен дагы зыян жетпеген адам дейт да биз. Агай ушундай суроо болот. Мисалы, жумага ушундай жүздөгөн, миңдеген эркектер барат да. Дайыма ушундай жакшы бир талим тарбия берилет. Маслихаттар айтылат. Бирок кайра карасаң эле ошол эле эркектер көпчүлүгү ошол кылмышты кылган, ошол эле аялын ургандар болуп атат да. Балким динди дагы жакшы жетпей атабы ошол? Ушул жактан дагы жана эжебиз да айтып өтүп кетти. Биринчи ошо үйлөнүүдө башталат, никеде башталат бардыгы. Ошо никеге чейин даярдык көрүш керек. Ата-эне ошо баланы дагы, кызын дагы никеге турууга чейин тарбия бериш керек. Ал жака турмуш башталгандан кийин кандай милдеттер бар, акы укуктары, ошолор менен бүт маалымат берилиш керек да. Ал эми никеде дагы ошо келишимдер түзүлөт. Азыркы мына күнүбүздө биз ушу никеге да жаңы киргизип атабыз. Мисалы азыркы күнүбүздө баягы үйлөнгөндөн кийин талагын бербей ажырашканга укук бербестен өзү башка жака кетип калып үй бүлөсүн бакпай койгондор бар. Ошолорго карата биз дагы чара катарында атайын келишим, нике келишими деп атайын журналдарды даярдадык. Ошол 6 айдан ашык бакпай койгон болсо, карабай койгон болсо, анда ошо талак берүү укугу аялдын өзүндө деп, ал өзүнө өзү ажырашып башка турмушка чыкканга да укугу бар. Бул дагы кичине болсо дагы ошо коомго салым кошуу максатында даярдалды да. Негизи шарияттан алганда эми ошол жетпегендиктен, маалыматсыздыктан болуп атат да. Ошол динди түшүнбөгөндүктөн. Бизде жума хутбаларында дагы айтылат, атайын темалар бекитилген. Ошол хутбаларда дагы атайын үй бүлө куруу жөнүндө, зордук зомбулук жөнүндө, баягы экстремизм, терроризм боюнча ошолор боюнча дагы атайын жума хутбалар атайын белгиленип, ошол маселелер баян кылынып турат да. Жаштарга суроо берсем, мисалы биздин эжелерибиз ката салт боюнча айтып кетти. Азыркы жаштар үй бүлөнү кандай элестетет? Үй бүлө курууда биздин жаштардын ою боюнча кандай да? Мисалы, үй бүлө дегенде кимди элестетесиңер, эмнени элестетесиңер да? Үй бүлө дегенде биз деле жакшы жакты ойлойбуз негизичи. Анан кээ бир жаштар бар, ата-энесинен тарбия жактан аксаган. Ошол негизги максат келип ошол тарбияга келет экен да. Анан эгер тарбия ата-эне тараптан жакшы болсо, алар дагы үй бүлөнү башкача ойлоп, баардык нерсени даярдап, бул байкебиз айтып кетти, жаңы эле капчык тарабына маселесине. Ата-энеси капчык тарабындагы өздөрү камсыздап, ата-энеден тарбия жакшы болсо, үй бүлө куруу максатында дагы азыркы жаштардын максаты жакшы болмок деп ойлойм. Кыздарга суроо берсем, жаш кыздарга негизи эле акыркы январь айында эле аябай үрөй учурган окуялар катталып кетти. Жана аялдарын уруп өлтүрүп коюптур дегендер чыкты. Ал нерсе коркуткан жокпу силерди? Мисалы, келечекте апа болосуңар, келечекте күйгө тийесиңер дегендейчи. Ошол боюнча суроо да. Жалпы эле ой менен айтканда 5 кол тең эмес деп айтылат. Биздин жаштардын арасында дагы ар кандай жаштар бар. Мисалы, тарбиясы жакшы, бирөөнүкү жакшы, бирөөнүкү начар, бирөө болсо тарбияга муктаж. Биз ойлойт элек, бул ушундай келип жаткан проблемалардын негизги булактары, булар ошо айтып кеткендей эле, жаштар азыркы жигит айтып кеткендей эле ата-энеден болгон тарбия жана ошондой эле бул мамлекетибизден да көз каранды болуп жатат. Соц тармакта, мындай интернетте болуп жаткан проблемалар дагы биздин көп жаштарга өзүнүн пайдасыз жана зыян жактарын тийгизип жатат деп ойлойбуз. Суроо берип кетейин дедим эле, ушул жерде жана айтып өткөнүңүз, жаштар мурун ЗАГС тууралуу маселе козгодуңуз да. ЗАГСка чыкчубуз, андай ошол маселе козгодуңуз, бирок азыркы жаштар заман талабына ылайык дин маселеси өтө күчөгөн азыр. Мурун анча түшүнүк жок деп ойлойм.
бирок азыр дин маселеси күчөгөнгө жараша жаштар туура жолго кетип ЗАГС маселесин жок кылууга аракеттенип жатышса, сиз ЗАГС тууралуу мындай маселе козгодуңуз да. Ошол маселе боюнча мындай сизден түшүнүк алайын дедим эле толук. Аябай жакшы суроо бердиң. Мен өзүңө жооп берем. Сен үйлөндүң. ЗАГСка чыкпай эле кой, сен эриң зортпо. Бирок сен балдарың, аялың менен балдарың укуксуз болуп калып атат. Сен Россияга чемоданда көтөрүп кеттиң. Кетесиң. А бирок сенин 3 балаң, 4 балаң, 5 балаң калды. Сен ага же алимент алып бере албайт мамлекет тарабынан. Потому что сен алар немең жок, юридикалык жактан тастыкталган эмес. Ал эми союз мезгилинде сен айтып атасың, никеге турган эмес деп. Эң сонун турган, бүгүн турбайт. Бүгүн жетелешип алып бир квартирага чыгып кетип калып атат. Ал мезгилдерде эч качан ЗАГСка да чыгып, ЗАГСтан чыгып келип, анан кийин нике кыйдырып тийген. Азыркыдай болуп жетелешип эле бир квартирага чыгып алып, бир гостиницага чыгып алып эле үйлөнүп койдук деген болгон эмес ал мезгилдерде. Силер жаштар билбей атасыңар эң жакшы мезгилдерде. Азыр эми, например, ошол жаштарды эмнеге ЗАГСка деп атабыз? Чыкпай эле койсун. Бул жак азыр атып кетти. Жок дегенде дейт азыр. Хотя бы нике келишими. Себеби нике келишимде жазылат. Мен мына ишти кылам, мен мынаны кылам, мынаны аткарам, сен кетип калсаң балдарга мындай кыласың деген бүт жазылыш керек. Бул юридикалык жактан тастыктоо болот. Эгерде тастыкталбай калып, силер кайдан билесиңер азыр аялдарды кетип калган, эркектердин баары кетип калган, эч ким алименттелбейт, балдар эмне үчүн кыйналып көчөгө чыгып атат? Эмне үчүн жашы жат элек балдардын баары иштеп атат, базарга чыгып алып араба түртүп атат? Эмне үчүн балдардын баары качып көчөлөргө жүрүп атат? Жокчулуктун айынан, кыйналгандан нан табам деп апамы багам дегендер бар. Кичинекей бала апамы багам тапканымы күнүгө деген телевизордон немеде да жүрөт. ЗАГСтын юридикалык жактын эң жакшы жагы аялдарды, балдарды коргойт. Негизи зордук зомбулук дегенде бир аз эле урушуп кеткендерин, үйдөгү ызычууларды көрөт элек. Кече жакында Азаттык тартып келген бир материал бар бул жакта, сюжетте. Ошону көрсөк, өрөө учурган окуя болду, жана аялын өртөп салган. Ошого бир аз көңүл берип койсок, андан кийин дагы талкуулантабыз. Сатина Бабаканова 33 жашта. Ал бензинге күйүп 4-январда Ысык Көл облустук бириктирилген ооруканасына түшкөн. Дарыгерлер анын саламаттыгын орто деп баалап жатышат. Сатинанын айтканына караганда, ага Нурбек аттуу жарандык никеде жашаган мурдагы күйөөсү кол салып, минтип жабыркап отурат. Бул биринчи жолку кол салуусу эмес. Биринчи жолу бычак көтөрүп, ошондо улам былтыр 1 жылга кесилип кеткен экен. 2017-жылдан баштап эле жашашабыз. 2018 жылы кеткен шаарга. Анан мен дагы чалсам албай койду. Мен дагы шаарга барып келейин деп келатсам, маршрутка отурсам чалды. Кайдасың деп анан. Мен маршруткада келтем десем, ленкомдон түшүрүп калды. Анан түшүрүп калды эле мас экен. Отуруп эле бычагын артында экен, бычагын чыгара калса жүрөгүм түшүп калган, бычагын көрүп эле эметтим. Корктум да, анан бир таксист болуп киши турган алда. Ай кой деп эметти, анан могу курткам бар болчу базарда, ошону алып алып кетебиз. Азыр бир үн чыгарба, баарын сайып салам деди. Анан базарга 106 менен келип, анан так келсем, Липинка маршруткасы туруптур, анан ошоко качып кирип, кантип качам деп чуркап кирип кетсем, артыман келип, маршрутканын ичинде кишилер бар экен, сайып салаздаган. Аны кармап эле кишилер алып чыгып кетти маршруткадан. Анан мен ыйлап отурсам, тиги милициялар кармап кеткен. Анан барып заявление жаз деп, жазбайм, мен кетем айылга десем, болбойт, заявление жазасың деп, заявление жаздым. Анан ошокто заявление жаздым, анан камап салышты. Чыккандан жакшы эле жашап болду, бүттү. Андайын сен мени каматкансың деп эле айта берди. Сен менин жашоомду алгансың, сен мени каматкансың деп эле. Анан жашап жүргөндөн көз жашообуз болбойт го. Да жашабай эле болуш десем, бар кет жогол, жашабасаң кет жогол деди. Мен үйдөгүлөр чакыртып, анан үйдөгүлөр
көчүрүп кетти ошо. Анан көчүрүп кеткенден кийин базардан мас болуп келип аркамды бекитип туруп бензин чачып жүрдү. Мен эчтеке кылган жокмун ага. Бир жамандык кылган жокмун. Мен сизге сурай берсем, ушул боюнча негизи бул эми ачыкка чыкканы да же 3-4 кече жакында Баткенде уруп өлтүрүп койду аялын, Сузакта чыкты, жана мурдун сындырып, мээсин чайкап койгон. Анан кризистик борборго көп эле кайрылышабы? Негизи 2019-жылы канча аяга кайрылды? Анан кризистик борборлордун маанилүүлүгү канчалык да азыркы учурда биздин Кыргызстанга? Эми бул жерде бул ачуу чындыкта бизге бир жылда өткөн жылы 1000ден ашык аял кайрылды. Анын бир 100ге жакыны, 100ге жетпейт, бир 60тан ашыгы эркек болбосо, калгандары аялдар да. Ошонун ичинде көпчүлүгү эле 90% ушу үй бүлөлүк зордук зомбулуктун курмандыктары. Эми бизде аялдар, биздин кыргыздын аялдары ушундай экен да, ачык айтпайт экен. Анан бала чакал болуп калгандан кийин айрыкча дагы чыкпайын дейт экен да. Биздин ушул жашыруубуздун себеби ушу үй бүлөдөгү именно күйөөсү менен анан үй бүлө мүчөлөрү, кайнене, кайын журттан болгон зордук зомбулукту ушу элдер билип калат деп, эл билбесин деп жашырышат экен да. Мүмкүн болушунча ушул барган жеримде жашап калайын. Болгону эле ошол. Анан бул эмне себептен ушундай болуп атат деп келгенде баягы мен башында айтып кеткендей ушу социалдык абалдын начардыгы, анан кийин кайдыгерлик, бирин бири түшүнбөйчүлүк, анан ушу акыбалдын оорлугу да, турмуш шарттын оорлугу, жетишпеген жашоо да. Ушунун өзү. Анан аял кишилер дагы, эркек кишилер сенде, анан сенде деп биз күнөөнү бирине койгонго биздин акыбыз жок, кое албайбыз дагы. Анан бирок ушул нерсе күндө топтолуп отуруп, анан акыры ушу бирөөсүнүн жанын кыйганга чейин барат. Анан кол көтөрүп бычак менен ушундай курал кармаганга чейин барышып атат да. Бизде көпчүлүгү интервью бересиңби же ушундай сүйлөп берчи, сенин тагдырың башкаларга бир сабак болсун десе, эч ким макул болбойт да. Эч кимиси макул кыла албайбыз. Себеби алар айткандан коркушат. Мен эртең ошол үйгө барып калсам, кайрадан мен зордук зомбулукка кабылам дейт. Анан кийин бул эмне себептен ушундай аялдар эле күнөөлүү деп коюп атышат да. Жок, бул жерде баардык нерсенин эки тарабы болуш керек. Аялда да бар күнөө. Биз аялдарды актабайбыз, эркектерде да бар күнөө, эркектерди деле актаганга болбойт. Себеби бүгүнкү күндөгү мына биздин 90-жылдардан берки мына адамдар өтө агрессивдүү болуп калдык. Бир сөз жетпейт, эки сөз ашыкча болуп калып атат да. Күндөн күнгө ушул нерсе элдин арасында, айрыкча жаштардын арасында ушул нерсе. Ажырашуу кайсыл возрасттан кайсыл возрастка чейин деп биз аябай тактап көргөндө, ушул 25 жаштан 45 жашка чейинки, ошо 90-жылдан берки мына Союздун урасына калган бизге болгон ушул сабак ушул болуп атат. Себеби ошол мезгилден берки биздин үй бүлөлүк баалуулуктарыбыздын өтө дөмөнкү аянычтуу деңгээлге жеткени бул бизге факт болуп атат да, ушул үй бүлөлүк ажырашуунун кесепети. Рахмат чоң. Салим эже, анан агай сүрөсүн. Акыркы мезгилдерде ачыгын айтканда өтө эле көбөйүп кетти ушундай үрөй учурган окуялар, аялын урган, жада калса эркек кишисин аялы ургандар болуп атат, аялдары басып алып ургандар. Бул эмненин себебинен келип чыгып атат да? Мисалы азыркы учурда биз, мисалы мен жашмын, азыр үйлөнүп атканда аябай ойлонуп калат экенсиң да. Көп нерсени ойлонуп, анан биз жаштар кандай десем, эртеңки келечекти элестетиш аябай кыйын болуп атат да ушундай нерселерди көргөндөн кийинчи. Жалпысынан эмнеге урушуп кетишет? Буну айтсак, балдарда дагы, биздин кыздарда дагы теппетең күнөө бар азыр. Колубузду урсак, экөөнөн бирдей үн чыгат. Кыздарыбыз, балдарыбыз да күнөө. Аялды алгандан кийин, жана башында да айтып кеттик, баарыбыз айтып атабыз. Аял алгандан кийин сен ошону багам деп, бул биздин динибизде дагы бар. Аялды алгандан кийин баарын обеспечить этем, мен сени багамын деп болуп атат. Бирок алгандан кийин биздин балдарыбыз ошону бага алгандын ордуна дискотекага барып, же башка эмелер менен жүрөт дагы аялдар. Ага ока ташыма керек дейт, аялдарга
алтын сөйк алып бериш керек. Дагы үйгө жетишпеген бир нуждалар бар. Аял киши тырмышат да, кандай аял болсун, үйдү үй кылып кетейин деп тырмышат. Бирок ошого чыдай албай, баягы жолдошу, күйөөсү ошону камсыздай албай калганда, чыдай албай кетишип, мындай жеңилдик менен уруш жаңжал чыгат дагы, анан ошонун айынан анан урушуп, ажырашып кетүү, анан жана зордуктоп, кордоо дегенден анан чыгат. Агай диний жааттан караганда кандай Азыр себептери айтылып кетти. Бирок бир эле жетишпестиктен эмес. Бизге жакында, кече жакында эле кайрылдык, колуна бар эле 2-3 үйү бар дейт, күйөөмүн дейт. Кайненем менен пикир келишпей, ортодо чыр, жаңжал. Ошондой болуп дагы арыздангандар да бар да. Бул жерде негизинен экөөсүнүн бири-бирине болгон милдеттери, укуктарын жакшы билүүсү керек. Шарият жагынан ошо азыр эжебиз айтып өткөндөй эле өзү 3 нерсе менен эркек аялга биринчи милдеттүү болуп эсептелет. Эмнеге милдеттүү? Ошонун жеп ичкенине, бала чаканын жеп ичкени, кийгени, аялынын бала чакасынын кийген жегендери. Андан сырткары турак жай менен камсыздоо. Мына ушул 3 нерсе менен эркек биринчи камсыздап беришке милдеттүү. Биздикилер азыр ошол жакта көп аксап атат да. Бакпай коюп, бала чакасын бакпай коюп, анан ортодо ошол нерседен чыр чыгып, аялы көчөгө чыгып, акча таап иштешип, анан ошондон кызганычтын айынан болуп кетип атат. Чет жактарга кетип атат. Миграция азыркы күнүбүздө өтө азыр ушул ажырашуунун себептеринен. Бул жөнүндө көбүнчө факттар да бар да. Ошол жака кетип калып, андан кийин эркек ошол нерсени аткаргандан кийин үй бүлөсүнө баягы шарий жактан билимдерин да берип, бала чакасынын тарбиясына көңүл буруп, андан кийин кыздын, аялдын дагы күйөөсүнө болгон милдеттери ошондон кийин пайда болот. Ага баш ийүүчүлүгү, бир жака чыгып аткан болсо уруксаты менен, керек болсо ата энесинин үйүнө дагы кыз күйөөсүнүн уруксаты менен. Качан ошо жанагы баккандан кийин баардык нерсесин камсыздап бергенде, материалдык жактан эркек көчөгө чыгып акча табышка милдеттүү да. Ошол нерсени эркектер өзү ушул нерсени аткара албагандыктан анан аялдардан дагы ошо жана опересттер дегендер ошондон чыгып атат да себеби. Андан кийин анан аялдан биз ошол нерселерди күтүшүбүз керек. Ошол үйдө баш ийүүчүлүктү, бир жака кетип атса же бир иш кылып атса кеңешип, эркектин макулдугу менен. Ошондо бири-бирин туура түшүнүү ошондо пайда болот да. Шариятыбызда айтат, эгерде экөөсү капалашкан болгон болсо, ошол кыз тараптан бир өкүл, бала тараптан бир өкүл дайындалсын дейт да. Мына азыркы күнүбүздө биздин салтыбызда өкүл ата, өкүл эне деген жакшы салтыбыз бар. Мына ошолордун дагы ролу чоң күнүбүздө. Эми жаш болгондон кийин баягы казан аяк кагышат дегенде ошол жактарда сабырдуулук өтө жок болуп кетип атат. Кичине нерсе менен азайтып атпайбы, ошо бир нерсени жууп койдуң, жуубай койдуң дегенде эле чыр чыгып кетип атат. Өтө маанилүү бир себеп жок кээ бир жерлерде. Ошол нерселерден чыдабастыктан эле сабырсыздыктан ажырашып кеткендер көп өтөт. Ошон үчүн өкүл аталар, ошол ата энелер бул жерде аралашкан туура болбойт. Себеби ар ким өзүнүн кызын жакшы дейт, ар ким өзүнүн баласын жакшы дейт. Ошол өз тарабы менен талашып кетишет. Ошондуктан өкүл аталар ушул нерселерде чоң ролду ойнойт, бири-бири менен жараштырып коюуга, турмушту кийин улап кетүүгө, алар жол көрсөтүүгө жардам беришсе жакшы болот да. Мына турмушка чыкканга чейин кыздар өтө мындай гордость деген болот да, кыргызча кандай болот билбейм. Гордосту сакташ керек деп айтылат да. Ал эми турмушка чыккандан кийин бул илимий такталган нерсе, турмушка чыккандан кийин күйөөсүнүн алдында гордосту кармабаш керек дегендей нерселер айтылат. Ал гордость дегенде силер мүмкүн ар кимиңер ар кандай түшүнүшүңөр мүмкүн. Буга турмушка ийкемдүү болуш керек, сабырдуу болуш керек, үй бүлөнүн баягы саясатын сакташ керек дегендей. Ошол себептен баягы өзүнүн гордосун кармай берип өмүр уруш жаңжал эми кичинекей эле нерседен чыгып атпайбы? Эже айтсаңыз, негизи эле бизде аял заты тийгенде же билимсиздиктин айынан дагы көп кыйналып жүрө беришет экен да. Мисалы өзүнүн укугун билбейт. Эгерде ал күйөөсү урган болсо, ооба. Укугун билет десе эле көпчүлүгү баягы гендер десе элечи, биздин түшүнүктүү эле адамдар бул эркекке чай кайнатып бербөө, үйдү жыйнаштырбоо, тамак аш кылбоо дегенди түшүндүрөт. Жок. Бул гендер деген нерсе үй бүлөлүк маселени экөө тең бири-бирин сыйлашуу, бири-бирин барктоо, бири-биринин көзүн карап, жакшынакай бир мненияда болуп, турмуштун агымына кошо агыш керек дегендей маанини биз түшүндүргөнгө аракет кылабыз да. Сөз түрлүү сөз талашып, бул сенин кызматың, бул менин кызматым үйдө. Бул бала бакканда сен да жардам беришиң керек дегендей эмес. жаштарга сүйлөсөң. Өзүнүн сөзүнө кошулам. Мен дагы гордость бул аброй,
намыс деп коет, текеберлик деп дагы айтылат. Эми ошол текеберликти ошол кыздарга айтыш керек. Текеберлигиңди чөнтөгүңө салып алчы депчи, күйөөгө тийгенден кийинчи. Эми жалпак сөз менен айтканда күйөөгө тийгенден кийин текеберлик кылып, мен үйдө андай кылгам, мындай кылгам эмес, мен көчөдө мондолуп жүргөм эмес. Эми сөзсүз Күйөөгө тийгенден кийин жакшына жүрүшүң керек. жакшына жүрүш керек. Текеберликти чөнтөккө салыш керек. Эже айтып кетти, сиз айтып кеттиңиздер. Кыз бала күйөөгө чыкканда гордость чөнтөккө салыш керек деп. Жана ошондой эле дагы сөз болуп кетти. Баягындай ата энеси менен ата энеси сүйлөшүп берип койгон учурлар деп. Мындай учурлар бизде азыркы убакта аз. Бул аябай жакшы нерсе, бирок бизде дагы пайда болуп келаткан бир проблемалар бар. Алар кыз алагачуу болуп эсептелет. Азыркы учурда ошондой ата энелер элге уят же болбосо кошунага же тууганга уят дегендин айынан алып качып кетсе, баягындай кала бер уят деген ойдо калтырып коюп атышат да. Анан ошого кандай карайсыздар? Ошол нерсени кантип жойсо болот деген суроону бергим келген. Жана бир гана үй бүлөдө бир гана кыз эле эмес, эми бала дагы гордость кичине чөнтөгүнө салыш керек деп ойлойм да. Сиздердин оюңуздар кандай билбейм. Мен мисалга айтып кетейин. Сенин гордостьуң чөнтөгүңдө болуш керек, меникем кичине эркектики жогорураак деп эле баягындай кеч эле жакында көрдүк, а бересиң, а бербейсиң дегендейчи. Өзүнө кийим кылып берип же болбосо аялына алып бербеген эркектер дагы кездешет да. Мына ошол учурда мен кийинишим керек, сен эмнеге кийинесиң деген да бул да бир абийир ушундай гордость деген нерсеге туура келет да. Ошол учурларда дагы бир ушинтип өзүнүн гордостьун чөнтөгүнө салып, ушинтип алып берсе деген ойду айткым келген. Жана ошого сиздер кандай көз карашта карайсыздар? Алып качууга жана ушул нерсеге. Негизинен алып качуу бүгүнкү күндө такыр эле жоголду деп айтсам да жаңылышпайм. Себеби бул бир канча жылдык күрөшүүнүн натыйжасы ушуга алып келди да. Алып качып кеткен күндө дагы ошол баланы кыздар тааныйт. Бир-эки жолу сүйлөшкөн. Тим эле эч жактан көрбөй билбей туруп машинага басып кеткен бизде жок. Кыргызстанда андай нерсе жок болуп калды. Буга мен чындап эле ушундай айта алам да. Зордук зомбулукту токтотуу үчүн үй бүлө институту деп коет, бир үй бүлө институтунда муну баятан бери айтып атабыз, ынтымак болуш керек. Анан эң негизги мен кыскыла айтайын, жалпы биздин жигиттерге айтат элем да, жалпы жигиттерге. Биз аялдар жакшы сөздү жакшы көрөбүз. Бизде кандай болсок дагы тузгачуураак оокат кылып койсок да, ай бүгүнкү жасаган оокатың ширин экен, бүгүн абдан сонун эле деп аял кишини мактап койсоңор, ал учуп кетет. Аялдар силердин акча тапканыңар, ичип келгениңер же башкага карабайт, бирок жигиттер бир гана аялдарга эч качан канча жашка чыкпасын жакшы сөздү аябаш керек. Эч ушу сөз дегенге сатып албайсыңар, башка жактан карыз сурап албайсыңар, кредит эмес. Мына отурган кыздардын баары мына башын чайкап атат. Жакшынакай эле сөз айтып койсоңор, жүгүрүп тыпылдап жүрүп кызмат кылып, үй бүлөнү сактап калат. Негизги бүгүнкү тематиканы алсак, мисалы зордук, зомбулук да. Жанатан бери күзөтүп отурам да. Аял киши деп эле сүйлөп атабыз мындай. Жакшыга деле келсе аял киши, жаманды деле аял киши деп атабыз. Анан кийин бул жерде эркек кишиге акцент жок болуп атат да. Анан кийин бул жерде мисалы зордук, зомбулукту жок кылыш үчүн менин оюм бул адам укуктарына кайсы бир деңгээлде каршы келиши мүмкүн. Себеби дегенде мен ушул жылдын башынан болуп аткан окуялардан келип чыкты да бул ойчу менде. Коомго жанагы зордук, зомбулук кылып аткан эркектерди алып чыгып туруп өлтүрүш керек. Ошондо жанагы зордук түздөн түз коомду көрүш керек. Жанагы киши да көрүш керек. Аялдар көрүш керек, кыла турган зордук, зомбулук кылып аткан кишилер да көрүш керек. Анан кийин ойлоно баштайт. Эртең ошол жерде мен болуп калышым мүмкүн деп. Коомду коркутуш керек. Башка жакшы сөз айтпай түшүнбөй атабыз, значит коркутуу менен аларды тыйып койсо болот. Просто биздин мамлекеттин алсыздыгы, мамлекеттин күчүнүн жоктугу, мыйзамдардын иштебегендиги ушул жерде аябай чоң маселе да. Үй бүлө ынтымактуу болуш үчүн аял дагы, эркек дагы тең аракет кылыш керек экен. Кайыктын эки калагы сыяктуу. Себеби эркек дагы, аял дагы аракет кылбаса, алдыга жылбайт. Ушуну менен биздин ачык талкуубуз аягына келип жетти. Кийинки талкууда көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.